Салам алейкум, урматтуу достор. Акыбал өтө кыйын болуп атат. Без паники, бирок Италияда, Испанияда күндө 700-800дөн миңден киши өлүп атат. Анан өлгөндөрдүн саны көбөйүп атат, айыккандар да көбөйүп атат. Бирок эми бизде государствобуз, билесиңер, мамлекетибиз өтө чабал слабый да. Өтө слабый, минустабыз. Анан ушундайда жогорку кеңешке кайрылат элем. Жогорку кеңеш ай сайын 70 миллион сомдон плюс-минус сарпташат. Ошону сарпташпай эле тарап эле кетпейсиңерби? Эң биринчи коронавирус башталды. Эң биринчи эле силер качтыңар. Жумушту таштап каникулга кеттиңер. Бул каникул 3 ай болсо 3 ай жөн эле акча алып жүрө бересиңерби? Бир жардам бергениңерди көргөн жокпуз. Ушул чимкириктер деп атка кондуңар. Ушул чимкирик болбой эле кеткилечи. Ошол акчаны андан көрө медиктерге, врачтарга, ушул кембагалдарга берсе жакшы болот. Азыр мындай Facebook'tu карап отурса дагы бир 400-500дөй фейк бар. Ошолордун баары бири-бирин жамандашып, бири-бирин чучугуна кыт куюп атышат. Ошону токтотуш керек. Facebook'ка киргиң да келбей калды ужачы. Кирсең эле негатив. Анан макул эл болбойлук, достор. Ары бери келжиреп эле басып жүрө бербейлик. Жөн эле жумушубуз барбы, жокпу. Анан Facebook'та кимдер жетишпей атат, ошолор жазыш керек, ошолорго таратыш керек. Чогултуп атат азаматтар 15 миллиондон. Бирок анын баары түз барабы же, анын баары дагы ал да желип кетеби? Дача судай болуп. Бизде бүт желет да. Бизде урган да жок да. Ошол депутаттар, силерге кайрылам, өзүңөр эле уятыңар менен кеткилечи, тарап кеткилечи. Жөн эле мына азыр каникулда жатып алып акча албай. 70 миллион эмне деген акча бул? Кембагалдарга берсе, канча кембагалдын курсагы тоет? Гүлнура Бишкекте таттуу токош жасаган ашканасын бир апта мурун эле ачкан эле. Бирок шаарда өзгөчө абал жарыяланып, чектөөлөр киргени ал иш ыргагын тез арада өзгөртүүгө аргасыз болду. Кардарлары үйдөн чыга албай калган соң ал буйрутмаларды кабыл алып, токочту үйлөрүнө жеткирип берүү менен гана алек. 15 мартта ачылгандан кийин эле 17 мартта, по-моему, уже аябай эле үйдө отуруш керек, анан мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген немелер күчөп баштады. Анан дагы 1-2 күндөн кийин эле уже ЧП болуп калды. Ошентип азыр өзүңөр көргөндөй эле жабыкпыз. 2 күн эле иштедик бул мындай посетительдер менен. Анан кийин жаап койдук биз дагы өзүбүздү сакташ үчүн, анан башка бирөөлөрдү дагы сакташ үчүн. На выносто эле жок, азыр только доставкага иштеп калдык. Гүлнура Ниматилова кызы Орусиянын жараны. Ата-энеси көп жылдар мурда Орусияга мигрант болуп кетип, отурукташып калган. Ал 5 жыл мурда Бишкекте келип, дал ушул таттуу токочторду жасаган навайкананы ачкан эле. Бирок иши жүрүшпөй, кайра Орусияга ата-энесинин жанына кайтууга аргасыз болгон. Эми өжүрлөнүп мекенине кайтып келген Гүлнуранын ишканасында дээрлик мигранттардын балдары иштейт. Өзүм жалгыз болгон үчүн кыйналып иштете албай, ал бизнести сатып, анан Орусияга кеткен болчумун. Акыркы 3 жыл ошо Орусияда жүрдүм. Анан ал жакта окудум, дагы башка адамдар менен кошулуп, наставничестволордо жүрүп, дагы опыт алып, билим алып, анан кайра келип, дагы бияктан партнерлорду таптым. Азыр деле ошо булочкалар жасап атабыз, баардыгы жагып калган. Мен мурунку клиенттерим дагы эле эстеп күтүп жүрүшкөн экен. 4 классические, 2 карамельно-ореховых. Хорошо. В течение часа прибудет. 660 сомов. Заказ готов. 4 классических, 2 карамельных. Навайкана ушул тапта бир күндө 10го жакын буйрутма алат. Мындай буйрутмалардын саны карантин учурунда көбөйгөнү менен аны кардардын үйүнө жеткирип берүү кыйынга турууда. Бишкекте өзгөчө абал учурунда блокпосттор коюлгандан кийин курьердик кызматтардын көбү ишин токтотту. Ушундан улам кызматкерлердин бири максат мопед же велосипед менен буйрутмаларды жеткире баштаган. Мотоцикл менен доставка кылып атканбыз. Мотоцикл ремонт болуп, ичине иштебей калган. Азыр ошо велосипедди алып, велосипед менен доставка кылып атабыз. Неге дегенде жолдор жабык полностью, блокпосттор түшүп,
бесконтактный, например, мисалы мен айтып берем, мен келем клиентке, сумканы мындай коем, эшиктин алдына, коробканын үстүнө коюп коем, 1-2 метр шаг артка калам. Клиент чыгат, коробканы алып, акча ошо сумканын үстүнө коюп коет. Кетет. Мен ошо көрүп атасыңар, перчатка менен иштеп атам. Маска, перчатка ошол. Клиент өзү көрүнүп турат, бизге уже доверие болуп калат да. Бишкекте тамак аш жеткирип иштеп жаткан ашканалар азыр көп деле эмес. Ишкерлер убактылуу ишин токтотууга аргасыз. Бизге бул аябай күчтүү сыноо биз үчүн. Биз албетте үмүттөнөбүз, бул нерсе бүтөт, баарыбыз денибиз соок болот, баары тынч эле өтүп кетет деген үмүттөбүз. Анан бул бүткөндөн кийин ишибиз жакшы болуп кетет деген ойдобуз. Азыргыча ушинтип доставкада иштеп турабыз. Ушул тапта Бишкектеги азык-түлүк гипермаркеттер дагы онлайн буйрутма менен иштеп жатышат. Карантин башталганы алардын мындай кардарларынын саны өскөн. Менеджер Артур кагазда көрсөтүлгөн ар бир буюмду чогултуп салып берет. Тизмени көтөрүп алып, бизге клиенттер заказ беришет. Заказды болсо чогултуп, биз барып операторго даярдап беребиз. Ал жактан ошо тизмени чогултуп өтүп, күндүк эле жер жемиштерди, болушунча нан, пан, ун, болушунча молочный продукция заказ беришет. Тизмени чогултуп, операторго берип коебуз. Кардарлар керектүү азык-түлүк тизмесин гипермаркеттин сайтынан тандап, алдын ала буйрутма берет. Адатта кардарга азыктар 2 саатта жеткирилсе, ушул тапта буйрутмалардын көптүгүнө байланыштуу жеткирип берүү убактысы да узарган. Мурда биз болсо 10-15 заказга даяр кылат элек. Азыр болсо заказдар түшүп атышат, көбөйүп кетти. Бир 50-60 заказга даяр чыгып атат. Ал заказдардын арасында бир 35 заказга деле күнүндө жетишип атабыз. Булардын бардыгы заказдар, клиенттер күтүп атышат, чалып коюшканбыз. Азыр курьерский службаны күтөбүз, анан берип кайра жөнөтөбүз аларны. Блокпосттор коюлгандан баштап курьерлер болсо шаардын тышына чыга алышат. Шаардан кайра келишинче бир аз убакытты көп алып коюп атышат блокпосттор. Бишкектин ичинде эле орто эсеп менен 50 чукул курьердик кызмат иштейт. Алардын биринде иштеген Ясин учурда иши көбөйгөнүн жана ташыган буйрутмаларын тизмектеди. Заказов да больше. Буга чейин биздин кызматтагы бардык айдоочулар биригип 10-15 буйрутма кыла турган болсок, азыр ар бир айдоочу ошончо жеткирет. Тамак аш, азык-түлүк, дары-дармек, балдар үчүн буюмдарды алдырткандар да бар. Өзгөчө абал киргенден бери иш оорлошту, бирок блокпосттордо адамдарга керектүү буюмдар деп эле өткөрүп жатышат. Биздин кызмат коопсуздук чараларын көзөмөлдөп, бет кап, мээлей, антисептик менен камсыздады. Адистер кризис учурунда ишкерлер онлайн жеткирип берүүнүн жолун таап өздөштүрүп жатканын жакшы көрүнүштешет. Ошол эле маалда бул учур кардарлардын экономикалык сабаттуулугун сынаарын белгилеп жатышат. Экономист Кубанч Чороев коомчулукту азык-түлүк жана акчага өнөмдүү мамиле кылууга чакырды. Бул финансылык сабаттуулуктун негизин түзөт да. Ар бир адам канчалык деңгээлде финансылык жактан эркин экенин билиш үчүн ал канча күн анын топтогон ресурстары канча күнгө жетет деген маселе да, канча айга жетет. Мына ошончолук деңгээлде ошол кишилердин финансылык эркиндиги бар да. Албетте ушундай кырдаалда ар бир үй бүлө ошолордун баарын эсепке алып мындай үнөмдүү пайдалануусу зарыл да. 15 марттан тарта ишке кирген өзгөчө абалдын эрежесине ылайык Бишкекте азык-түлүк, дары-дармек ташууга тоскоолдук болбойт. Ал эми ири соода борборлору жана азык-түлүк гипермаркеттерине кечки саат 6-га чейин гана иштөөгө уруксат берилген. Айгерим Акылбекова, Бектур Станкулов, Азаттык, Бишкек.